жақшы, жолыққан қандай жақшы, жолыққан қандай жақшы. Сағынған жүрекпен, ең жақшы тілекпен. Рахмат. Жолыққан қандай жақшы, жолыққан қандай жақшы, жолыққан қандай жақшы. Чоң рахмат апа. Барыңыздар қаралыңыз. Денсаулықта болыңыздар. Чоң рахмат. Шындай. Не дейміз эми барыңыздарға абдан ыраазычылык билдирем. Ушундай өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Ар дайым ушундай айылдын көркү, элдин көркү болуп, маданиятка биздин ушул элибизге, жерибизге жакшы маанай тартуулап, ар дайым төрдүн көркү болуп ушундай апалар жүрсөңүздөр абдан мындай биз үчүн сыймык. Ыраазыбыз дагы бир жолу сиздерге абдан чоң. Буюрса ушул жаңы алайга жакшы, эң жакшы өмүрүңдө эсте кала турган бир көзүрмемдер болуп атат. Бул үчүн ушул шайыр апаларыбызга, жалпы жаңы алай элине ыраазычылыгымды билдирем чын жүрөктөн. Кудайым буйруса ушул ар дайым кызмат кылып, сиздердин ушул кызматыңыздарга жарасак деп ушундай миссия менен иш алып бара беребиз. Ырды укканда мен аябай сүйүндүм. Мындай абдан жакшы маанилүү, обонуу мына абдан сонун болуптур. Өтө ыраазыбыз. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор, сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-га чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Ооба, мен Улукбекке ушу ыркын текстин жазганга кандайдыр бир себептер бар да. Улукбекти жана YouTube'тен бейбечерага, колунда жокторго, алданып калгандарга, жана больницадагы, онкологиядагыларга, же мына Ош облусунун детский больницаларына кирген менен баардыгын көрүп, билип туруп анан кийин ушу балага бир неме кылайын деген ойда ушул ырды жаздым. Аллага шүгүр, эми жазып анан берде бир үкам бар, Шайлоо деген биздин көркөм жетекчибиз шайыр апалардын. Анан бул келип калды, Кудай бергенде өзү. Анан буга көрсөтсөм, эже немеге Акбаралыга неме кылсаңыз ошо обон жаратып берет деп. Мен айттым, ошо обон жаратыш керек десем, Шайлоо ошо кеңеш берди мага. Анан мен телефондон Акбаралыга текст жөнөтүп койдум. Акбаралы немесин обонун жаратып бизге жөнөтүп берди. Биз аябай сүйүндүк. Эми Акбаралыга рахмат, Алла разы болсун. Анан Улукбек балам бар бол, денсаулык берсин, өмүр берсин, кыргыз элинин керегине жарап, дагы мындан да жакшы нерселер жаратып, жылдыз экөөң бир болуп, дайым жакшылыкта жаркылдап жүргүлө, эч качан жамандык көрбөгүлө. Жашооңор эң жакшы болсун. Анан силерге да Акбаралы сага дагы ийгилик. Бар бол, денсаулык берсин, обондорду жарата бер.
Шайлоо сен дагы ошо элдин керегине сыймык болуп, элдин көркү, ошо сөздүн бөркү дегендей бизди жетектеп, алга жашоо керемет деп Шайыр апалар менен бирге бир болойлу, бар болойлу, элибиз тынч болсун. Шайыр апалар алга. Как раз ушу эженин үйүнө келип калдык эле. Анан андан кийин бир 2 күн өттү, бир жума өттү, анан кийин эле эже Шайлоо сенде иш бар эле бир. Кандай жолсак болот эле деп ушинтип мени неме кылып калды. Анан ушурда баягындай ортодо иштер болуп, жолугуша албай 1-2 күн өтүп кетти. Анан телефондон деп чалып койду. Анан ушу эженин кандай ушу немеси бар экен, сөзү бар экен деп анан келдим мен атайын. Келсем анан эже айтып калды, ушундай ыр жаздым эле, ушундай Улукбек деген бала бар. Ошого арнап жазган элем. Анан ушуну бир көрүп берчи деп калды. Анан көрсөм, баягы жазганда өзүнчө мындай жан бар да. Анан айттым, эже, чынын айтканда мен обончу эмесмин, бирок обончуларга жөнөтүшүбүз керек. Ошон үчүн обончулар обон жаратпаса анан болбой калат деп анан Тасмаевка бул экөөбүз чогуу иштейбиз, ошо жүрөбүз жакшы замандыкта. Ошондон эжеге номерин бердим, Акбарал Тасмаевдин. Анан жөнөтүп баягы. Мындай баягы жакшы текстке анан кээ бир адам жолунан да болот. Анан ыр деле ошо сразу эле жаралып калды. Бул обонду жазып туруп мага жөнөттү. Мен буларга жөнөттүм. Ошентип анан булар жаралып калды. Эми Улукбекти биз кылган ишин интернеттен көрүп жүрөбүз. Ишин мен өзүм оюм балайымды кам. Ушундай элге күйгөн патриот жигиттерибиз көп болуш керек. Анан эже жөнөттүм. Не у кимге десем, анан кийин Улукбек арнап жаздым. Ушу обон керек деди. Окусам жакшы жазылган. Кээ бир сөздөргө обон чыгыш кыйын да. Канча толготсоң да обон чыкпайт. Кайрыктар келбейт. Ушундай он келди, эже телефондон жөнөттү, WhatsApp'тан карап туруп 1-2 жолу неме кылдым, обон чыкты, кайра ырдап туруп буга жөнөттүм. Ошо менен азыр эми ырдап атышат. Бул дагы ниеттин калыстыгынан да. Ошо менен чыгарма жаралып калды сенин үчүн. Бул ырды дагы мен бир төлөн акамда иштейт болуп, Манасчы Сапар Алиевна. Ошо жөнөтчү дегенден жөнөтсөм, азыр айтып атат да, ага мен Шайыр апаларга берип койдум, алардын Шайыр апалары бар. Алар уже буну жаттагылатып бердим, муну ырдап чыгышат деп атат да. Анан өзүм берип алып, өзүм уруксат сурай электим эми. Окшо силерден булардан кандай болот деген ойдомун азырынча. Ондо сурабайт. Кеңешпей береңиз деп. Ырдайымчы сырда ергенсиң. Майыл ырдай берсин. Элге таркаган эсе. Ошо Москвада анан балам бар, ал дагы коюп алып ырдат. Немеге коюп алып ырдатып жүрөт. Эми будан кийин Улукбек арналган ыр элге сиңип кеткен болсо мода болот да эми. Ушунда ар ким өзүн оон чыгарып жаздырыш үчүн. Атыңа затың жарашкан, кыргыздын ыймандуу, акылдуу, ыймандуу улдарынансың. Ишиңе ийгилик каалайм. Дайыма сенин көрсөтүүлөрүңдү көрөм. Көпчүлүк элге жардам берип жатасың. Рахмат балам. Эми ушу атыңа затың жарашкан. Мен сенин атыңды урматтаймын. Мен жолдошумдун аты да Улукбек. Ушул Улукбек балам, өмүрүң узун, ишиңе ийгилик, бала чакаң менен эсен бол балам. Улукбек элдин баары дүйнө жүзү боюнча Кыргызстан боюнча сага суктанып атышат. Сен канча чынчылдыкты, канча алдыда келечектеги жаштардын үмүтүн узартып, жакшы иштерди жасап атасың. Керек болсо ошо радионду ордуна келтирип койдуң. Алла ыраазы болсун укам, келечегиң кең болсун. Башка нерселерге да канча жакшылыктарды кылып атасың. Ушу сенин келечегиң бар. Жаш баласың, сенин артыңдан ушу байбичелер үмүт кылып, биздин келечегибиз, балдардын келечеги деп сага сыймыктанып, жүрөгүбүздөн ушу ырды сага арнадык. Ушуну кабыл ал, өзүң талкуулап, биздин ырыбыздын ар бир сөзүнө маани бер. Өзүң бар жокту тастыктаган баласың, келечегиң кең болсун, эки дүйнө бактылуу бол. Улукбек балам, мен билбей эле роддомго бардым, башыма өткөндө айтайын. Мен дайым кызым Кесоро менен төрөйт, барып калдык, барсак эле канча деп мен сурадым, канча аласыңар десем эле жок, жок деп калышты. Эмнеге? Кызым эмне төрө десем айтпай да койду.
Анам көрсө сен барган экенсиң. Сенин пернемеңди чындыгы уктуктан көрүп аябай мен да сүйүндүм. Канча адамдарга ушунчалык жардам берип атасың. Өмүрүң узун болсун, келечегиң болсун. Бала-чакаң менен тынч бол, ушу ишиңе ийгилик. Өн өсө бер. Улукбек, айналайын, эсен бол, бар бол. Жакындан бүгүн көрүп атабыз. Чындыгында мына телевизордон көрүп, аябай ушундай бала чыгыптыр да деп абдан суктанганбыз. Ушундай балдардан көп чыкса экен деп. Ушу биздин кыргыз элибизге кызмат кылган акылдуу балдардан көп чыга берсин, сага ошогон. Улукбек, өмүрүң узун болсун, айналайын, эл үчүн кызмат кыла бер. Эл билет, чындыгында, чындыкты айткан балдарды эл билет. Кызматың кыргыз элине сиңе берсин. Айналайын, өмүрүңө берсин, элдин баласы болуп жүрө бер, айналайын. Биз ошолорду, ошончу мына биздин Алай районунун эне тилеги апалар тобунан биз сага ушу оны Акбар Алтасбаевдики, сөзү Сапаралиева Актермет эженики, ошого сага арнап ушу ырды ырдап коелу дедик эле. Чоң рахмат. Сага көп. Улукбек, рахмат балам. Дайым ушу чындык үчүн күрөшө бер. Дайым ушу чындыкты гана чыган жигиттерден бул кыргыздын эң эл сүйөнгөн, эл мындай ишенген балдар болуп жүрө бер. Дайым чындыкты гана сүйлө балам. Жолубузду аткарайлы. Sizler o kadar жүрөсүздөр. Азыр мен эң алгачкы чыгарган чыгармамда бирин Бул чыгарманы мүмкүн жүрөсүңөр. Мени эң биринчи жазган ушул чыгармам. 90-жылы чыккан. Ушунда бирин, ошолда толук кыргызбы деп. Ошону сиз жазган. Ошо мен чыгылган. Бул автор өлүп калган деп жүрдүңөр беле? Sayın Kırgızlar bu çarmağının avtırı da kaçan ölse gerek değil ekan. Ben barsam men desem işe erişpeyt. Oça yaşana ola gelsin şimdi. Bu sorumlu da burayla.
ömürlerine çok çıkan çıkarma. Bunu o narın cergesinde görüp selkinsek de oradaydı gerçekten. Özü tuğulgan yerim. Şurada bilen onda. Evet, çok güzel bu. Gastrollarda жүзіп талай соңалай аяғын бұрғапқа чейін барып малға концерт қойған күндеріміз болған колхоздарға. Камераны чайын көрішкенбіз
отуруш болуп атат. Эстей жүргөн чыгарманы ошончо сынырдадым. Ар бир күнүбүз эсте каларлык болуш керек. Ушул бүгүнкү күндө эстей жүрөйлү. Анан кийин силер үчүн Жеңишбек Шамшиевдин Кечирип кой деген чыгармасы. Just be a light in the sun,